Саламатсыздарбы? Эфирде күн тартиби программасы. Бүгүн жалпы жыйында президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин трибунасы аркылуу парламент депутаттарына ошондой эле жалпы элге кайрылды. Анда президент өлкөдөгү эң олуттуу маселелерди тизмектеп, өлкөнүн өнүгүү жолу тууралуу айтып берди. Президенттин кайрылуусу боюнча азыр эл өкүлдөрүнүн пикирин сунуштайбыз. Эми президент биринчи жолу мен ойлойм парламентке келип мындай жакшы кайрылуу жасады. Бул элге да керек болсо керек. Анан негизги кээ бир президенттер келип мындай чочутуп, коррупционерлер ушул жерде да отурат, бирөкөнү камаш керек дегенде ыргытып кетип, мындай угроза кылчу эле да. Бул жолу мындай элге ачык кайрылуу болду. Бунун биринчи жаккан жери мына, эгер парламентке кайрылсак, тизме так болуш керек, ал жылбаш керек деди да. Бул элде талап кылып турган нерсе да, эгер эл кимди шайласа, ошону парламенттен көрүш керек. Экинчиси, мына чиновниктердин коррупцияга аралашканы. Эмне үчүн заңгыраган үйлөрдө же заңгыраган машинелерде жүрөт дагы, ал өзүнүн же аялынын атында эмес, башка эле бир тууганында. Ошолордун баардыгын тактыкка кирсек, жакшы болот деди. Мен ойлойм, эгер ушул бир топ жакшы нерселерди айтты, ушулардын баарын жыйынтыктаганда мен оюмча алдыга жылыш болот. Бул өзгөчө жакшы кайрылуу болду. Акыркы 8 жылдан бери президент парламент аркылуу элге кайрылууну токтотуп койду эле. Бул эң жакшы жөрөлгөлөрдүн бири. 2040 жылга чейин программанын үстүндө иштеп атабыз. Ошонун ичинде 2023 жылга чейин иш-чара аракеттерибизди, пландарыбызды тактап, эл менен, сиздер менен дагы ошонун баарын турмушка ашырабыз деди. Анан эң оболу өзүңүздөр көрдүңүздөр, коррупция менен күрөшүүдө басымды жалаң күч органдарына эмес, таза коомго, цифралык экономикага өтүү, ар бир школго интернетти жеткизүү. Бул бизди бир бал фракциясын кубандырып койбойт, анткени кубандырбай койбойт. Былтыр 300 миллион бөлдүртүп, школдорго атайын ушуреки интернетти жеткизейли дедик эле да. Ар бир школго интернет жетсе, биздин балдарыбыз интернетти билсе, ата-энелери биз айласы жок билебиз. Интернет болгон жерден кийин ачык айкындуулук болуш керек. Бюджет процесси болобу, тендер процесси болобу, ар бир киши көрүп тура турган болсо, анда коррупцияга бир топ бөгөт коет элек да. Мына ушу Кыргызстандагы элдин артында кала бербей, цифровой экономикага, цифровой өлкөгө өтөт деген курсту мындан ары да ылдамдатабыз деген аябай жакты. Азыр президент өз кайрылуусунда абдан жакшы ой пикирлерди айтты да, сизге жаккан жерлери кайсыл болду? Негизги бизге жана элибизге кайрылуу жасады, багыттардын баарын айтып кетти. Бул коррупция менен күрөшүү боюнча жаңы 7 кодекстердин, бул жаза кылмыш кодекстердин негизинде ошол жөнүндө айтылганын, жаңы ири долбоорлордун кандай ишке ашырылганын жана жумуш орундар түзүү, региондорду көтөрүү, башкаруу системасын өзгөртүү боюнча ошол сөздөрдү угуп биз ынап атабыз. Биз дагы өзүбүз өнүгүү прогресс фракциясы азыр бир топ депутаттар менен кеңештик. Сентябрдан баштап ошол айткан сөзүнүн негизинде биз дагы өзүбүз дагы иш пландарды бекитип, бул юридикалык жактан жана өнүгүү жактан, экономика өнүгүү, жаңы жумуш орундар түзүү боюнча, ушул боюнча биз дагы өз иш-чараларды өткөзөбүз деп чечтик. Президент көрсөтүп кеткен багыттар канчалык деңгээлде аткарылат деп ойлойсуз? Мен ойлойм, инвестициялык климатты оңдоо бул биринчи чоң приоритет. Экинчиси, мамлекеттик органдардын бардык тармактарын коррупция чырмап алды дебедиби? Ошол боюнча аябыз күрөшүү, негизгиси сот реформасын аягына чыгарыш керек деген маселени көтөрдү. Жанагы эң орчундусу мен пикирим боюнча, жанагы региондор каралбай калды. Анан кадрдык, башаламандык ошол бардык мамлекеттик органдарда бар. Профессионалдар эмес, тааныш, билиш, туугандык, жердештик маселе менен ушул кадрдык мындай башаламандык болуп атканын катуу эскертти. Анткени ушул парламент тарабынан дагы кээде көп учурлар болот да, баягы туугандарын, жердештерин баягы сүрөп койчу. Ошондой эле коррупция менен күрөшүүдө айыл-айыл болуп бөлүнүп, биздин уул эле деп каттарды кайрылып, муну чыгарып койгула десек, биз анда коррупция менен ийгиликтүү күрөшө албай калабыз деп аны дагы баса белгиледи. Мына президенттин кайрылуусун сиз кандай кабыл алдыңыз, анан кандай көз карашта калдыңыз? Бүгүнкү негизинде чоң жаңылык болду. Президент келип биз парламентке эли журтуна жакшы сөздөрүн айтып, жакшы кайрылуу жасады. Эң негизгиси ар бир этаптын азыркы көйгөйлүү маселелерине токтолуп кетти. Эмнеге өнүкпөй атабыз, кандай жагдайда азыркы учурда жашап жатабыз, ушунун баарына токтоп, эң негизгиси
аймактар өнүксө анан биздин өлкө өнүгөт. Ошо аймакка көп токтолду. Коррупция боюнча мисалы үчүн айтты, мына 1-июлдан баштап декларациянын баарын текшериш керек деп. Чындыгында биздин аткаминерлер, чиновниктер эгерде өкмөт аткаруу бийлигине барган чиновник болом деген адам бул таза адам барыш керек. Репутациясы таза деп болсо, ошон үчүн буга да толук кандуу жакшы токтолуп кетти. Андан тышкары тышкы саясат боюнча да токтолуп кетти. Кайсы өлкөлөр менен кандай иштерди алып барыш керек. Эми негизинде биз инвестиция боюнча да көп маселени козгоп кетти. Негизинде туруктуу өлкө болуш керек, өнүккөн өлкө болуш керек. Ошондо туруктуу, ынтымактуу биз элибиз болуп, өлкөбүз тынч багытта жол жүрсө, ошондо инвесторлор да келип, эч жакка качпай, акчасын салгандан качпайт дегенди сизин айтып кеттим. Коррупция боюнча күрөш үчүн азыркы учурда тапта катуу болуп жатат. Азыркы коррупцияга күрөш, президенттин күрөшүн биз толук кандуу, мен өзүм жеке айтканда толук кандуу колдойм. Негизинде биздин эл урдагандан коркуш керек. Урдаган адамдар түрмөгө отуруп камалбастан, алар бардыгы тең ушу жегенин, ичкенин баарын мамлекетке кайтарып бериш керек. Бул негизинде муну менен баарыбыз биргелешип күрөшүш керек. Коомдагы бийлик бутактар да биргелешип күрөшүш керек. Чындыгында биздин президентибиздин бир жакшы ураны бар, девизи бар. Өлкөдөн кымбат дөлөт жок дегенчи, ошол менимче Сооронбай Шариповичтин девизи бүгүнкү кайрылуусунун концепциясы, негизги концепциясында ал жерде көп эми, мисалы үчүн коррупцияга каршы, баягы экономикалык багыттагы, социалдык багыттагы эң негизги багыттарыбыз жөнүндө айтты. Бирок мен ойлойм, негизги мен үчүн баалуу болгон бүгүн келип мына жогорку кеңеште өкмөт толук курам менен отуруп ушул чогуу ынтымакта биздин Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгы, элибиздин кызыкчылыгы деген негизги ушул багыт мага жакты. Келгиле ынтымак болсо, ушул президент, жогорку кеңеш, өкмөт биргелешип иштесек, мен ойлойм ошондо биздин Кыргызстаныбызда өнүгүүсү болот деп биринчи концепциясы, биринчи негизги багыты мага жакты. Анан экинчи ушул президент абдан туура баягы кадр маселеси көтөрдү. Анткени бүт реформаларды адамдар жасайт, кадрлар жасайт. Ушул кадрлар кандай сапаттуу, таза болсо, профессионалдуу болсо, ушул реформалар жылат деген мааниде мен ушул президентибиз кайрылуусунда ушуну так белгилейт турган нерсени белгиледим. Мындай эми парламент президенттин оюн ишке ашыруу үчүн кандай көмөк көрсөтүшү керек деп ойлойсуз? Эми өзүңүздөр билесиздер, бизде мамлекетибизде негизги бийлик бутактары бул президенттик бийлик, мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, анан сот бийлиги да. Эми парламентте бүгүнкү күндө жалпысынан бийлик бутактарынын баары олтурду да. Коррупция менен күрөшүү же болбосо келечектеги мамлекеттин багытын аныктоочу бийлик бутактары отурду. Ошон үчүн президент бүгүнкү күндө баардык бийлик бутактары менен иштешип, бир багытта баягы жол тартууну негизинен багытын көрсөтүп кетти да. Ошондуктан мен туура эле дейм, эмне үчүн дегенде бул акыркы учурдагы баягы коррупция менен күрөшүүдөгү негизги көйгөйлөрдү ачык айткан жок, бирок бир мисалы үчүн түшүнүктөр болуп атат да. Эгерде коррупция менен күрөшүүдө биздин жигитти кармаба, башкаларын кармасаң боло берет дегенде бир түшүнүктөр болуп атат да. Ошон үчүн баягы Сингапурдун мурдагы легендарлуу баягы Ли Куан Ю деген президенти болгон. Анын негизги девизи да ушул болгон да. Сен келечекте ушул коррупция менен күрөшүүдө даяр боло турган болсоң, анда жакыныңдын баягы камалышына даяр бол деген да. Ошондуктан бул баягы коррупция менен күрөшүүдө эл негизинен бүгүнкү күндө колдоп турат. Ошол колдоону парламенттен дагы, өкмөттөн да, башка бийлик бутактарынан баягы күтүп атат дегендей ойдобуз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Эсиңиздерге сала кетсек, кийинки жумадан тартып Жогорку Кеңештин депутаттары 1 айлык мөөнөттө эл менен жолугушууга кетет. Мына ошол мезгил ичинде бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан айтылган ой пикирлер, сунуштар калктын калың катмарына жеткирилет. Саламатта калыңыздар.